Бүгін Ош-Бишкек жолындағы қырсықтан 3 киши қаза болды. Жол қырсығы ертең менен Бишкек-Ош-Уна жолында Тоқтоғыл районынан Қарачыға чайрында қатталған. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда даф күйүүчү май ташуучу унаа менен Жигули ВАЗ-2507 үлгүсүндөгү унаа кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен жеңил унаадагы кишилер окуя болгон жерде каза болгон. Куткаруучулар жеңил унаада кыпчылып калган 3 жаранды чыгарып, Токтогул райондук ооруканасынын өлүкканасына өткөрүп беришти. Каза болгондордун тег жайы такталууда. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалыматына караганда, Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 4637 автокырсык катталып, андан 497 адам каза болду. Арасында балдар да бар. Дагы 6900 адам жаракат алды. Автокырсыктардын 95% адамдык фактордон улам болгон. Автоунаадагы мас айдоочулар милициянын ишине тоскоолдук жараткандыктан аларга карата мыйзамдуу чара көрүлдү. Бул тууралуу Ош милициясынын патрулдук кызматы билдирди. Белгилей кетсек, буга чейин социалдык тармакка патрулдук милициянын кызматкерлери кишини муунтуп жаткан видео тараган. 14-сентябрда чакыруу түшүп, кызматкерлер жерине жөнөгөн. Айдоочу жол чырактын кызыл түсүнө өтүп кеткени үчүн токтотулган. Ал спирт ичимдигин колдонбогону аныкталды. Бирок автоунаадагы жүргүнчүлөр мас болгондуктан милициянын ишине тоскоолдук жараткан. Тартип сакчылары аларга карата мыйзамдын чегинде чара көргөн деп айтылат маалыматта. Аталган факты учурда иликтенип жатканы кошумчаланды. Ал эми окуу жылынын башталышы менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлер күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Мектеп окуучуларын чоң жолдордон абайлап өтүүгө жана айдоочуларды жол эрежелерин так сактоого чакырышат. Жаш өспүрүмдөрдү кырсыктардан алдын алуу үчүн ата-энелер да кайдыгер болбоого чакырып келишет. Бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында билим уялары өз ишин баштады. Ош облусундагы райондорду жол көзөмөлдөөчүлөр түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Таңкы саат 7 Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы күчөтүлгөн тартипте өз жумуштарын баштады. Жаңы окуу жылы башталышында ата-энелерге, мектеп окуучуларына, мугалимдер менен биргеликте жумуш алып барып, жолдон өтүүнүн эрежелерин жана айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Бүгүн 2021-жылдын жаңы окуу ачылышына окуучулар турган жерден астан аялдамаларга токтоп, кооптуу жайларга токтолобуз. Окуучулар өзү жалгыз турган болсо, токтоп ала кетет. Мектепте кеч калбасын. Мектептен кеч калам деп чуркап, башка жол кырсыгына калбасын. Коопсуздукту сактоо үчүн жаш өспүрүмдөргө ата-энелер да түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керек. Ош облусундагы бардык райондордо окуучулардын коопсуздугу үчүн 90дон ашуун кызматкер бүгүндөн тарта күчөтүлгөн тартипте иш алып барышууда. Бул иш-чара жыл бою уланат. Бүгін 15-сентябрдан жалпы республика боюнча жалпы билим күнү болуп, жаңы окуу жылы башталды. Демек, жол коопсуздук кызматы Ош облусунун аймагындагы жол четинде турган мектептердин бардыгын камтып, өз курам менен күнүгө эртең менен сабакка барганда, андан кийин кеч кайтканда 2 смена кылып туруп, өз курамыбыз жол коопсуздугун сактоо боюнча атайын коюлуп, атайын рейдтер жүргүзүлөт. Эми бүгүнкү күндө ошондой мен 1 айлык месячник деп коет. Көңүл бурлап балдар атып рейдтерди өткөрөбүз. Коомчулук менен бирге ошо иштерди алып барабыз. Бүгүнкү билим байрамына катышууга жөнөгөн ата-энелер балдарын чоң жолдон өтүп мектепке баруусунан кооптонуп келишет. Алар айдоочулардын кайдыгерлигинен чочулап турушат. Бирок ата-эне өз балдары үчүн кам көрүп, ага бардык эрежелерди жана талаптарды үйрөтүү керектигин айтышат. Эми мен айтат элем, ошо ата-энелер жок дегенде 5-класска чейин балдарын ол жерден өткөрүп эле койбосо, мектепке алып барып, мугалимдин колуна тапшырып койсо, өздөрү үчүн дагы, мугалимдер үчүн да жеңил болмок да. Анан көп эле ата-энелер ошентип маршрутка салган боюнча карашпайт да. Ош-Бишкек, Ош-Иркиштан багыты боюнча шаарга кирген негизги трассаны кесип өтүп, мектепке барган окуучулардын саны жүздөп саналат. Жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери мектептердеги салтанаттарга катышып, мугалимдер менен биргеликте балдардын коопсуздугун колго алууну максатташты. Кайтканда, үйгө кетип атканда жолдон өткөзүп койсоңуздар, бала окуучуларды кароосуз калтырбасаңыздар деп суранып кетмекчимин. Жол кыймылынын коопсуздоо кызматынын кызматкерлери бүгүн жалпы Ош облусунун аймагында ар бир мектепке иш мерчемин негизинде, буйруктун негизинде ар бир мектепке бекитилип, окуучулардын окууга келгенин, кайра окууга үйгө кайтканын боюнча жол кыймылынын коопсуздугу боюнча көзөмөлдөп өткөзүп турат. Ош облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлер күн сайын жол кырсыктарын алдын алуу жана аларды болтурбоо максатында рейдтерди өткөрүп келишет. Облус аймагында жалпысынан 95 кызматкер иш алып барууда.
Таткашаптан Адлет Нушанбаев, Нурньюз.